Ашым Жақыпбеков. Көзден ұшқан ақ қайық. Новелла. Оқыған Айбек Бибосунов. Екі адам тоғы шықса, бири көлчүктү көрөт, бири көлчүктөгү айды көрөт. Эл сөзү. Андан бери 3 жыл өттү. Мен кайра шаарга көчүп келгем. Айылда чыдап 1 жыл араң жашадым. Айылда туулуп өскөнүм менен жат болуп калыпмын. Алган билимим да, үйрөнгөн кесибим да айылга ылайыксыз экен. Же мугалимдик, же трактористик жумушка жарабайм. Айыл эли боору керек эмеспи, сыйлап турушту. Бирок жыл мал эле сый боло бермек беле. Ар кимдин өзүнчө тирилиги бар. Эл тирлигин кылып жатса, сол доюп көчөгө жалгыз батпайт экенсиң. Өндүрүш бригадасына эсепчи бол деди. Мунусу сый эмес эле. Бирок ага да эбим келбеди. Анан алардын да айласы түгөндү. Өзүм да мүңкүрөй баштадым. Эр болуп үй бакпасам, билимди болуп жумушка жарабасам. Агой, дедим өзүмө. Алдыга кеткендердин чаңында жүрсөм да, шаардагы жолума кайра түшөйүн. Жылдызынан адашкан жолоочудай болуп, кайра шаарга көчтүм. Турмуш кенен да. Бир коңулунан кызмат, бир бурчунан баягыдай квартира таптым. Өз башыма өзүм мээнет үйгөн жаным, ушинтип жашоону кайра баштадым. Эмнегедир былтыртан бери оорукчал болуп кеттим. Ошон үчүн бул жайда 1 ай көлгө кеткем. Кече күнү ойдо жок жолугушуу болду. Көлдөн чыгып, кумга жаткандарды аралап келатат элем. Бет алдыман бир келин ооро пара боло берди. Күнгө денеси тотугуп калгандардын арасында ал аппак эле. Жанында жигити бар. Анын эти да тотуккан. Жаңы келгендерден го. Жаныбарым жакшы мал экен, деп эркекчилигим менен ичимен жымыйып койдум да, ошол замат кандайдыр бир түкшүмөлгө жүрөгүм солук кетти. Ошолбу? Кайдан? Өтө берип кайра кылчайсам, келин да жалт бурулуп карап калган экен. Көздөрү сурунуша калып, жүрөгүм титиреп кетти. Алда мендей болду, көзү жалжылдады. Бирок жигити шаштырып, жүрө берсеңчи, коомайланбай. Жаңы чечингенде дайыма ошондой болот, деп нары ээрчитип кетти. Мен ордумда селейип, артынан карап турдум. Ал кайра кылчай албады. Бирок дагы бир карагысы келип баратканы аппак талдысынан билинип баратты. Мен катуу толкундандым. Бир аз турдум да, келиндин каранынан көзүм албай, ошол турган жериме олтурдум. Тоба, мындай жолугушуу болот деп эч качан үмүттөнгөн эмес элем. Анын качанкы бала кездеги апакай банттуу элесин гана кээ кездерде эстеп калганым болбосо, дар көйүмөн биротоло чыгып калгандай эле. Эми карачы. Жигит аны колдон алып сууга киргизди. Келин да мендей абалда болду, анысын билдирбеске каткырып күлгөн болуп, башын чайкап кылчактап, жээктеги эл арасынан мени издеп калып жатты. Мен отуруп алганга ага көрүнбөдүм окшойт. Сөздөрү даана угулбаса да, күлкүлүү үндөрү жетип турду. Жигит аны улам тереңге тарткылап, өзүнчө жыргап баратты. Келин сыр билгизип, анын көңүлүн сындырбаска шаңкылдап күлүп, башын чайкап толгонуп, бери бола калганда эл арасын жалт-жалт карап жатты. Унутпаган экен, деп ойлодум. Жүрөгүм элжиреди. Жигитинен бөлүнүп тезирээк чыгып келсе деп шашып отурдум. Келин дан ойлоп, бирок жээкке бир келбей жатып жигитин жалгыз таштап, башка бир таанышына ашыкканы адамгерчилик болбой каларын дагы ойлоду окшойт. Суу көкүрөгүнө жеткен тереңде жигитти мойнунан кучактап, аптыгып күлүп турду. Эми ал жанагысындай жээкти улам карай бербеди. Мен ызаландым. Кайра ойлодум. Балким тагал мен ойлогондой ойлогон эмес чыгар. Мен өзүм эле каалаганымды чындык кылып жаткандырмын. Буга ого бетер ызаландым. Салима, чын эле ушу сенсиңби? Теңге чөпкө конгон ак көпөлөк тарыздуу татынакай, кичинекей, апакай кыз сен белең. 6 класста экөөбүз бир партада отуруп окубадык беле. Балдар бизди бири-бирин сүйөттеп тамашалачу эле. Ага арданчу элек. Айрыкча мен. Ортобузда чын эле кандайдыр сезимтал жакындык бар эле. Бирок аны сүйүү деп оюбузга да, оозубузга да алган эмеспиз. Ал бир өзүнчө жүрөктүн толтосун ысыткан жагымдуу сезим эле. Ошол Салима сенсиңби?
Сен шакылдаган ачык айрым, бажырайган бото көз, күлгөнү да ыйлаганы да, ооба, бир ыйлаганын билем, сүйкүмдүү кыз элең. Мен болсо сезимдерин ыйык көрүп кичине терең каткан, сага да айткысы келбеген, түн өргөн кара бала элем. Ошол Салима сенсиңби? Бири-бирин сүйөттөгөн балдардын тамашасын шылдың көрүп корунуп, ал кордуктан кутулуш үчүн мен бир жолу сага орой айттым. Сен бакырайып тиктеп алып, анан ыйлап жибердиң. Ошол түрүңдү көрүп алып, кайра жет өмүрүм жерге кирген. Баарыңар тарап кеткиче, ээн жолдо эңкиреп жалгыз отурупмун. Андан кийин экөөбүз жолуктукпу же жокпу билбейм. Бирок мен жолугууну каалаган эмесмин. Анткени өз күнөөмү мойнума алышка батынбагам. Сенин жүзүңү кайра көрүштөн жүрөксүнгөм. Ошол күндөрдүн биринде сенин туулган күнүң болмок эле. Сен мурда мени чакыргансың. Мен эмне белек алып барарымды билбей жүрсөм, апам 2 тал чийге кызыл тазыл жибек ороп, куурчак жасап берген. Ошону алып бар деген. Апам сени билчү. Атигүл экөөбүздү бири-бирибиздикине бирибиз катташып, баш тийиштирип бир отуруп сабак окуганыбызды билчү. Эми ойлосом ошого апамын ичи жылып, жетін албай жүргөн билем. Алиги куурчакты ошол күнү жасап берген тура. Ага мен уялып, анан силер көчтүңөр. Көчөр алдында сен биздикине келипсиң. Мен жок элем. Келсем апам айтты. Эмнеге барбайсың? Белегиңди алып берген жоксуңбу? Деп жемеледи. Сенин көчөрүңдү укканда мен коркуп кеттим. Куурчакты алган бойдон жүгүрдүм. Көчөнүн башына жеткенде жүгүңөр салынган машина айылдан чыга берди. Жүктүн үстүнө сен, папаң экөөң, шаарда өскөндүктөн кылып атаңы папа дечи эмес белең, отуруп баратканыңарды алыстан көрдүм. Чымын куюм болуп артыңардан жүгүрдүм. Бирок машинеге жетмек кайда. Көчөдөн чыккан жерде машинанын чаңына аралашып кала бердим. Ошол Салима сенсиңби? Жүрөгүм ооруп кетти. Күн уйкалап баратат. Жигитти таанып коюп турбу? Салимага жакыныраак барып сууга түшөйүн дедим да, кайра айныдым. Салиманы кысынткым келбеди. Оордума жылып, телпектин көлөкөсүнө отурдум. Аңгыча Салимада жигитинен бөлүнүп, бери карай көл жиреп басты. Ал үшүдүм дегенбе, жигити артынан кыйгырганы болду. Салима, көлөкөгө отур, сразу күнгө күйбө. Салима ага кайрылып баш ийкеди да, аппак денесинен суу тайгаланып, пери өңдөнүп көлдөн суурулуп чыгып келатты. Мен апкаарый баштадым. Жана алактап байкаган эмес экем. Карап отурдум. Мүчөсү көрктүү келин болуптур. Келин курагына ылайык саал толуңку, анысы ого өтер сулуу көрсөтүп маңкаят. Ал көзү менен эл арасынан кыязы мени издеп жээкке чыкканда ордуман турдум. Ал көрдү да түз маңа баспай башка телпектин түбүнө кетти. Кыз кезинде мектептин тегерегинен же жолдон көрүп калса, "Ай токточу" деп башка кыздардан бөтөнчө аппак алжапкыч, апакай бантжан шакылдап жетип келчү эле. Анда мен балдар көрсө дагы тамаша кылат, эмнеге келатат деп кысынып турчумун. Азыр каалап турганымда антип түз келбей, буйтап басып кеткенине ичим ачышса да, байыстуулугуна ыраазы болдум. Ал бош телпекти ап, көлөкөсүнө отурганда жанына бардым. Жүрөгүм ракылдап, көмөкөйүм кургап кетти. "Саламатсыңбы, Салима?" дедим аптыгып. Ал үндү сүлгү жамынып, тизесин кысып, нары толгоно чачынын суу болгон өрүмүн сыгып отурган экен. Менин барарымды билип, күтүп, көкүрөгү көтөрүлө өрөпкүп турган окшойт. Курулай каада кармап таанымаксам болбоду. Үнүм чыкканда жалт бурулуп, иштеги толкунун баса албай жалжылдай тиктери да, "Сенсиңби?" деди. Анан толкундап көл бетине көз жиберди. Мен да көлдү карадым. Жигити нары карап сүзүп бараткан экен. Эмнеден сөз баштоону билбей аптыгып калдым. "Кандайча?" дедим мукактана. Ал түшүндү. Абалымы сезди. Ушунча жылдар бою көрүшпөй, көрүшүнү ойломок турсун, унутушуп баратканда жолуксаң, мурдагы күнү көргөн таанышың менен сүйлөшкөнсүп, жөнөкөй алжай сураша албайт экенсиң. Же ысык кучакташып калаарда жөнүбүз жок эле. Башка сөз керек болду. Аны мен таппадым. Бала кездеги мамилебизди тапатандан эскерте кетүү ылайыксыз болду. Табиятында эркектен сезимтал болгону менен тар жерден жол тапкан аялдардын эпчилиги мына ушундайда жардамга келет. Салима менин элесимде аппак бантчан, бакыран көз кичинекей кыз бойдон жүргөнү менен бул кезде эс токтоткон келин болгонун азыр байкадым. Менчелик эле толкундап отурганы сезилип турса да, анысын басып, ортобузда эч кандай ылымталык болбогон сыңары, азыр гана таанышып отурган кишиче "Кайда иштейсиң?" деп жөнөкөй сурады.
Мен ушинтип андан сурасам, балким тоңдоосун чыгар беле. Бирок Салимага таарынбадым. Кайра туюктан чыгарганына ыраазы болдум. Ушинтип оболу бири-бирибизге үзүк-үзүк суроо беришип, анан акырындап сөзгө кирдик. Салима азыр үй жайлуу болуптур. Тиги көлдөгү жигит күйөөсү экен. Бу биздин санаторийде эс алып жатыптыр. 2 балалуу болуптур. Азыр үй бүлөсү менен Пиржевальскийде турат экен. Ошол шаардагы пединститутту бүтүптүр. Өзү азыр шаарда экен. Күйөөсү менен учурашып кетүү үчүн бүгүн келиптир. Эмне, эртең кайтасыңбы? Эртең. Ичимде бир сезимдин кылы үзүлүп кетти. Сөзүбүз кошо үзүлдү. Экөөбүз тең тунжурап көлдү тиктедик. Күйөөсү бери карай сүзүп келатыптыр. Салима оңтойсуздангандай ордунан козголуп калды. Мен жанынан турдум. Күйөөң кызганчакпы? Деген суроо тилимин учуна келе түштү. Кайра тиштендим. Ушундай асыл туткан адамдан антип сурашым арсыздык болор эле. Аны орусча пошлость деп таасын айткан. Коштошподук, дагы жолугушабыз деп убадалашпадык. Жүрөгүм өйүй тартып, четтеп басып кеттим. Ошо бойдон Салиманы кечки тамакка барганда көрдүм. Мурда элес албапмын. Күйөөсүнүн столу биздикинен алыс эмес экен. Салима экөөбүз көз кыйгыбыз менен бири-бирибизди көрдүк да, экинчи карашпай тамак иштик. Күйөөсү мындагы тамакты начар даярдашарын алыппы, же башка нерселерденби тез-тез сүйлөп жатты. Салимага туш келди баш ийкеп коюп, кээде укпай алгандай күйөөсүн тиктейт. Анын ою башкада болуп отурду. Тамактан кийин көрө албадым, издеген да жокмун. Жок нерседен күйөөсүн шег алдыргым келбеди. Эч жака чыкпай, бөлмөдө жаттым. Ал түнү көп уктабадым. Ар демелер ойго түшүп, өткөн өмүр кайрадан элестеп, жүрөгүм ооруп жатты. Адатынча оюм менен жүрөгүм эки жаат болуп алып, жаакташканга кирди. Ал экөөнү жараштыра албай, жараштыргым да келбей, тыянагы эмне менен бүтөрүн билгим келип, өзүм ортодо болдум. Эмне үчүн мен ушундай жаралгам? Деди жүрөк өзүнчө сыздап. Курдаштардын тамашасынан корунуп, бала күнүмдө Салимадан айрылдым. Балдар Салимага жетпеген үчүн ошентишти, а мен колумдагы ырысымды төктүм. Бул эмне? Мүнөзбү же табиятымбы? Табиятыңан начарсың, деди ой дароо. Эмне? Сен белең куугаптал. Сенин айтарың ошол да. Кычыткың бар эмеспи? Мына, чынын айтсам ызалана баштадыңбы? Ушунун үчүн начарсың. Болбосо качан ага катылат белең. Шаарда окудуң, шаарда иштеп калдың. А кезде окууну бүтүп, каалагандын баары эле шаарда калалчу эмес. Сен иштеп жүрдүң, бирок башкаларчылап жашоо үчүн күрөшө албадың. Айылга качып бердиң. Аның ырас, деди жүрөк. Бирок мен жашоодон эмес, кошоматчылыктан, кара өзгөлүктөн качтым. Койсоңчу, деди ой ого бетер кыжырын келтирип. Баягы желооз сөздөрүң кала элекпи? Эсиңдеби? Институтту жаңы бүткөн кезде сен өзүңдү кийим көрдүң эле. Бул дүйнөнүн арылыгы үчүн жаралган жалгыз өзүң сыяктуу жүрчүсүң. Бул дүйнөгө кандай периште болуп келсең, элдин баарын өзүңдө кылып тазартып, анан кетчүдөй ойлочусуң. Кийин кадыралылар жер үстүндө шаңдуу жүрүп, сен аларга тең эле албай, алардай жашай албай мүңкүрөй баштаганда, турмуштагы ордумду айылдан издейм деген шылтоо менен өзүңдү алдап качып жөнөдүң. Ыраспы? Ырас. Бирок ойлосоң да тайкы ойлоносуң. Мен бу дүйнөгө курсак тойгузуп гана жырга өтөйүн деп келген эмесмин. Ой анын сөзүн бөлдү. Мунун эски сөз. Качканыңы айтчы. Начарлыгыңанбы? Жок. Мен кадыралылардан жийиркендим. Ой адатынча үстөмөндө алды. Кайраным, дагы эле өзүңдү өзүң алдап жүрөсүңбү? Оозуң барбаса мен айтып берейин. Кадыралы максатына жетиш үчүн адамдар колдонуп жүргөн баардык амал айлаларды колдонду. Ал утту. Андайларды күчтүүлөр дейт. Сен андайлар менен күрөшүп, дүйнөнү тазалап кетчүсен, аларга тең тайлаша албадың. Жеңилдиң. Жок, күрөшүп жеңилген да жакшы. Сен күрөшө албадың. Күрөштөн жүрөксүп качтың. Суроо. Жүрөк өйүп турду. Анан айылга барып эмне таптың? Деп ой биротоло желкелеп алды. Эчтеме. Айылдагы эл жашабай эле ак шоокумдун ичиндеги ырдап жаткандай ойлогонсуң. Барып көрсөң айырда да күрөш экен. Эсиңдеби, баягы түлкү заңдап кеткен кулжанын куу башы. Сен ошо болдуң. Дагы ошол алдыңда мергенчилер кылымдардан бери басып жүргөн жолду жерип, аскадан өзүңчө жол издедиң. Анан эмне болду? Жок ой, тантырап баратасың. Чабалдык кылсам кылгандырмын. Бирок өзүнчө жол издөөнүн эч жамандыгы жок. Жакшылыгың ошо асканын арасында өлүп кала жаздаганыңбы? Өлүп калышка да болот. Жаңы жол издеш деген күрөш. Бир өлсө, экинчи бирөө табат. Анан
өлө турган болгондо итке жалынат дечи. Ажыкстанба. Ой болгонуң менен ага акылың жетпейт. Сен ойлогон кадыралынын күрөшү күрөш эмес, жанбактылык. Бирок ал күчтүүлөргө кирет. Өзүң айткансың, эсиңдеби? Баягы аэропорттон кызууга айткан түнчү. Арам күчтүүлөргө киретти. Макул, арам эле болсун. Баягы туюктөрдүн оозунда жатып көргөнүңчү. Саятчыга аркаралып өткөн 2 бүркүт, эсиңдеби? Алар кандай күчтүүлөр? Мен бүркүттүн бийиктигине, адилдигине суктангам. Адилдиги ошобу? Сен көздөгөн бейкүнөө аркарды алып кетти го. Кадыралың карышкырга окшош. Тийсе кырып кетет. Бүркүт асылдарга кирет. Алса бирди гана алат. Бүлгүң салбайт. Айырмасы бар бекен? Анан сага окшогондор Салимасынан айрылып, жел кыялы менен кур жалак калат дечи. Жүрөк эрксизден күлдү. Оңбогон митаамсың, ой. Байкуш жүрөк, сезимиң бар, эсиң жок. Иши кылып аман бол. Жүрөк тереңдигиндеги акыйкатын түшүндүрө албаганына ыза болуп, кул жуюп тыныч жатты. Ой болсо аны артынан карап, кытмыр күлүп, ойго отурду. Булардын талашынан дайындуу тыянак чыкпасына көзүм жетип, мен уйкуга кеттим. Эртеси Салима жөнөдү. Күйөөсү автостансага жөнөтүп барды. Айлам кетти. Жакшылап бир сүйлөшө албай каламбы деп корктум. Экөөнүн артынан акмалап автостансага мен да бардым. Салима мени ээрчип баратканымды көрдү. Сыр бербеди. Мен да жакын жүрүп, күйөөсүн бушайман кылгым келбеди. Автостансада эл көп экен. Салима автобуска түштү. Четтен карап чыйпылыктап мен турдум. Автобуска эл шыкалып толду. Күйөөсү ооздон сүйлөшүп, чарбачыл неме окшойт тапшырмаларын айтып жатты. Автобус жөнөмөй болду. Мен чыдабадым. Түрткүлөп жатып эптеп кирдим. Жөөлөп өтүп баратсам күйөөсү мени карап бүшүркөп тааныды. Бирок автобуска түшкөнүмө маани берген жок. Автобус жүрдү, күйөөсү калды. Салимага жете албай, артта тыгылышкан жүргүнчүлөрдүн кысындысында бутум жерге тийбей мен бараттым. Автобус жүрө бергенде Салима мени эстей койду, терезеден далбастап сыртты, эл ичин карады. Мени издедиби, же күйөөсүнө айтылбай калган сөзү болдубу, билбейм. Өзүмө жоорутумда ичим жылыды. Эптеп түрткүлөшүп, ага артынан жакындай бердим. Жетип, ийнине кол койгонумда Салима жалт карады да сүйүнүп кетти. Күлүп жиберди. Мен сени калып калдыго дедим эле, коштошууга жарабай. Коштошууга жарабай дегени кадимки бакыран көз, ачык айрым кыз Салима эле. Бирок анысына азыркы келин Салиманын какшыгы кошулуп турду. Бир жолу коштошпой калам деп 15 жыл жоготтум. Эми коштошпой калсам кайра көрөрүмдү ким билет. Салима ал кезде эстеди. Көзү коймолжуп, жаркылдаган тамаша көй кебетеси өзгөрүлүп, бет алдын ойлуу тиктеп калды. Өзүңөн, деди анан билинер билинбес кейиш менен. Кечеки сүйлөшкөнүбүздө кандайдыр бир сыр карманы бар эле. Азыркы кебетесинде жүрөгүм лакылдап кетти. Кучактап өпкүм келди. Бирок элдин көзүнчө кайдан. Кучактап демекчи, ойлосом кечетен бери бул дүйнөдө Салимадан башка жакын кишим болбогондой, жагымдуу ысык сезимде жүрөм. Бирок баягы экөөбүз кол кармашып жүгүрүп жүрчү, бала кезде мен Салимага тике карап бир жылуу сөз айттым беле. Эстей албайм, ошого өкүнөм. Автобус бир топ жүрүп алды. Эми сен кайда барасың? Деди Салима. Билбейм. Сени менен жай олтуруп сүйлөшсөм дедим эле. Сүйлөшкөндө эмне? Көрүштүк, учураштык. Башка эмнени сүйлөшмөкпүз? Же бирдеме өзгөрүп кетмек беле андан? Бала кез өттү кетти. Кайра кайрый алмак белек? Деди Салима бет алдын телмире тиктеп. Ошо да, жөн эле сүйлөшсөк. Салима мага жүзүн көтөрүп түшүнгөндөй сүйкүм жылмайды да башын чайкады. Мен толкундап кеттим. Түшүп калчы, кийинки автобус менен кетерсиң. Салима бир саамга ойлонуп барды да, кой, деди. Бекер өзүбүздү кыйнаганда эмне? Мен эмне кыларымды билбедим. Жанында туруп бара бердим. Салима мага жакында, алыста болуп көрүндү. Кала бергим келбеди. Каерге чейин бара берерим да билбедим. Далай жерге бардым. Улаан бир кыштакты мээлеп, жол акымы 3 кайталап төлөдүм. Автобустагы жүргүнчүлөр суюлуп, Салиманын жанындагы орунда бошоду. Жанаша отуруп бараттым. Анын денеси денеме тийгенде көңүлүмө өрт кетти. Мен Салиманы өзүмөн купуя чындап сагынып жүргөнүмү ушунда билдим. Ажырап калыш эми ого бетер оор болду.
Салима барар жолдун автобусуна жеткендей болдук. Автобус бир чоң кыштакка токтоду. Жүргүнчүлөрдүн түшкөнү түшүп калып, нары жөнөчүлөрү 15 мүнөт убакыттан пайдаланып түштөнүүгө киришти. Салима экөөбүз бакка кирип, жеңил наар алдык да көлөкөдө аркы терки басып турдук. Мындан ары ээрчип бара беришим кажетсиз болду. Алиги сезим Салима мага эң жакынымда, биротоло кайра колго тийгиз жоголгон эң алысында болуп көрүнгөнү көңүлүмө орноп алып, мени кыйнай берди. Ортобузда бала кезде жылт этип өчкөн, кеч өтөн бери гана кайра козголгон мамилебиз жөнүндө кайталап сүйлөшпөдүк. Демейки иштерибизди айтыштык, адрес алмаштык. Ал ортодо 15 мүнөттө өтүп кетти. Автобустан сигнал угулду. Жанатан бери тынчып, түгүл түңүлгөнсүп калган элем. Кайра аптыга баштадым. Салиманы дагы жоготкум келди. Эмне дээримди билбей, "Салима, калчы", дедим. Салима күлдү. "Сен баягы эле ойдон турбайсыңбы?" Ал колун сунду. Мен колун алып, кучактоого өзүмө тарттым. "Кой", деди Салима. "Таза нерсе таза ойдон калсын." Мунун айтаарын айтып алып, жакшынакай көзүнө жаш кылгыра түштү. Мен кайра умтулбадым. Бирок ичим куйкуланып жанында араң бараттым. Бактан чыга бериште коштоштук. Автобуска чейин узатып барышымы ал каалабады, мен да туура көрдүм. Баары түшүнүктүү болуп турганда, куру сыпаягерчиликтин кереги эмне? Ошентип Салима да кетти. Жол боюнда мен дагы жалгыз калдым. Тегерегимде эл көп эле, бирок мен ээн талаада барар жагы, издээр максаты жок кишидей ичим эңшерилип жалгыз турдум. Ал күнү санаторийге кеч кайттым. Көңүлүм бузулуп, адатымча өзүмөн өзүм чөгүп иштим. Жалгыз отуруп ичкендерге таң калчу элем. Көрсө болот экен. Санаторийге жеткенимде түнкү саат 10-11 болуп калган эле. Тоодон шамал катуулап согуп, асман аалай түлөй болуп келатты. Көлгө барып, бир чөмүрүп кайткым келди. Жээктеги оттор толкундардын жалында сүрдү ойноп, көл бетин караңгы түн басып, түнөрүп турган экен. Жээк шарпылдап, толкун күчөй баштаптыр. Мен жээкке жакындаганда толкундарга чайпалган жалгыз кайык көрүндү. Кайыктар пирстин түбүндөгү сыпайларга байланчу эле. Бул кайык кайдан бошонуп кеткен? Же ошол пирс тараптан толкун айдап келгенби? Же сейил кургандар бош таштап кеткенби? Кароолчу байкуш эртең менен бир кайыктын кунун мойнуна артабы, шамал айдап кетелекте кайыкты кармап алгым келип, шашыла чечиндим. Бул учурда кайык жээктен 20 метрче алыс эле. Мен муздай баштаган кум үстүндө чечинип, көлгө киргенче кайык жээктен 50 метрче алыстап кетти. Түрүлүп жөнөлгөн толкунга артыла жыгылып, мен артынан жөнөдүм. Сүзгөндү көп жакшы билчү эмес элем. Жээктен сүрүлгөн толкундар удама-уда артыман келип, желкемен түрткүлөп, тез алып баратты. Толкундун кырына чыга бергенимде кайык көрүнөт. Ал жанагыдан да алыстап алыптыр. Көлгө сынып түшкөн куштун чалгыны сыңары кичирейип көрүнөт. Муздак суу денени чыйрыктырып, эсиме келдим. Кайыкка жетер эмесмин. Аны куусам, артынан мен да кайтпай жоголчудаймын. Артыма кылчайсам, жээк кадыресе алыс калыптыр. Күршар эткен толкундар мени түнөргөн капкара көл үстүндө чабындыдай чайпап жүрөт. Корктум, кайра тарттым. Толкун бет алдыдан жүргөндө ага каршы сүзүү кыйын экенин уккан элем. Эми өзүм туш болдум. Бат эле көкүрөгүм ачышып, муундарыман кааруу кете баштады. Азга эс алып токтоло калсам, толкун мени артка көлдүн тереңине алып баратканы сезилет. Айлам кетти. Жанталаштым. Толкундарга тике каршы сүзбөй, кыйгаштап сүздүм. Тоого деле тике чыкпай кыялап чыгаарды эстедим. Көл үстүндө кыялап, жээктеги отторду карай далбас уруп бараттым. Жээкке чыгып жыгылганда эстен тана жаздап араң калган элем. Баш көтөрүп, көл бетин карасам, ак кайык сынып түшкөн чалгын мисал, алда кайдан көздөн учуп, караңгыга сиңип бараткан экен. Ал кайрылгыс болуп кетип баратты.